Дагы өлкөнүн өзүндө талкууга түшкөн кабарлар менен бир улансак, бул ирет коомчулукта көп аял алуу маселеси кайрадан козголду. Буга себеп ошол дин аалымдарынын соопчулугу үчүн көп аялдуулукка үндөгөн чакырыктар социалдык тармактарда жандантты көрүнөт. Интернет колдонуучулар эки жаатта бөлүнүшүп, ар кандай ойлор менен дагы бөлүшүшүүдө, бирок ага карабай кош аялдуулукту мыйзамдаштырууну демилгелеген ойлорунан кайта электери да бар. Мындай пикирлердеги багы экинчи аялдын жана балдардын укуктарын коргоо шарият жолу менен болсо дагы багуусуз жардамга муктаж аялдарды камкордукка алуу катары түшүндүрүп келишет. Негизи бул багытта маал менен жасалып жаткан аракеттерди укук коргоочулар мыйзамдын иштебегендигинин кесепети деп жатышат. Көп аял алуу Кыргызстанда кылмыш катары саналат. Бул кылмышты жасагандарга 2 жылга чейинки жаза чектелген экен. Дүйнө коомчулугунда демократиялык баалуулуктарга көбүрөөк ыктаган өлкө катары таанылган Кыргызстанда эмне үчүн көп аял алуучулук туурасында маселе маал менен көтөрүлүп турат. Талкуубузду уланткана турабыз. Мына ошол маселени тегерегенде таанышып алыңыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Эркинбек уулу Алтынбек менен уланткана турабыз. Эркинбек мырза, кош келипсиз биздин студияга. Мен биринчи эле суроону жогоруда мисал катары айтып өткөн суроо салган маселеден баштайын деп турам. Чын эле Кыргызстан багы көп аял алууга мыйзам жол бербейт деп айтып өттүк. Бирок эки же андан көп аял менен багы түтүн булаткандар арабызда арбын эле. Бирок маал менен коомчулукта көтөрүлүп жаткан эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Негизи бул маселе өтө бүткүл Кыргыз Республикасынын жарандарына өтө көйгөйлүү маселе. Албетте көптөгөн азыр эки жаатка бөлүнүп атабыз деп атабыз. Бардыгыбызга белгилүү бул маселе. Анан кийин негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдары албетте бир эле мезгилде бир нече никеге турууга тыюу салат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 153 беренесинин ылайык бир эле учурда эки же андан көп аял менен жалпы чарба жүргүзүп, чогуу жашаган адам 2 жылга чейин эркинден ажыратылып кеткени элдердин баары маалым, элдерге маалым. Бирок жогоруда белгиленгенде бул саналуу гана учурлар болбосо, мындай кандай десек, көп аял алуучулук боюнча кылмыш жообуна тартылгандар азырынча каттала элек да. Практика жүзүндө ишке аша элек. Буга эмне себеп дегенде, бул биринчи себеп болсо албетте биринчиден негиз керек. Биринчи негиздерден болуп, бул көп аял менен чогуу жашаган эркек адамды жазага тартыш үчүн ошол адамдын аялдарынын бири албетте жабырлануучу катары арыз түрүндө кайрылыш керек. Экинчиден, ал адамдын эки же андан көп аял алгандыгы тууралуу кандайдыр бир документ эч жерде катталган эмес, жана аны тастыктай турган документ табылабы, ошол суроого келип такалат. Үчүнчүдөн болсо, ал адамдын экинчи аялына материалдык колдоо көрсөткөндүгүн далилдеш керек. Анан албетте эркек адам материалдык колдоо көрсөтпөгөндүгүн айтат. Кыскача айтканда, көп аял менен кандай десем, жашап жаткан эркек адамды жазага тартыш үчүн бул көптөгөн далилдүү нерселер керек. Бирок ошол учурда практика түрүндө ошол бир канча аял алган эркек адамдын мисалы ошол паспортунда же башка документинде далилдери жок да, мисалы факты катарычы эки же андан ашык 3 үй бүлө туурасында маалыматы жок болсо кандай болот? Анда далил жок болсо керек бул? Албетте. Эч кандай далили жок, аны жазага тартуу негизсиз. Албетте. Негизи укук коргоочулар алардын багы таламын талашып, аял кишилердин багы безилдешкени менен ага каршы багы мыйзамдуу аракеттер өтө солгун болуп жаткан жокпу? Ушундан улам ушул маселе көтөрүлүп жатабы деген дагы пикирлер айтылат. Сиздин пикириңиз кандай бул? Албетте бул маселе боюнча ошол мамлекет тарабына дагы айтылган сын пикирлер өтө арбын. Себеп дегенде азыр баса белгилеп кетүү керек. Ушул 2020 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча ошол Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана ошол гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясынын иш аракеттери боюнча ошо атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан токтому бекитилген. Ошонун негизинде азыр жерлерде түшүндүрүү иш-чаралары жүрүп жатат албетте. Дагы бир суроо, мына бул маселени көбүнчөсү биз жогоруда айтып өттүк, диний чөйрөдөгү багы адамдар көтөрүшөт. Анан азыркы тынч заманда ошол эле биз жогоруда дагы күндүзгү чыгарылыштарыбызда дагы берүүбүздө да ошол теманы алып чыкканда негизи ал жактагы пикирлерге таянып турган болсок, ошол эле молдолордун, саясатчылардын ар кандай шылтоолорун таап, анан маал менен көп аялдуулукту мыйзамдаштырууга аракеттенип жатышат деген дагы пикирлер айтылып, бул багы улутка карата карасатайлык деген дагы пикирлер айтылган болчу. Сиз буга кошуласызбы? Деги эле сиздин баягы албетте
аял кишилердин баягы таламын талашканда эмес, бирок ошол эле кезде эркек адам катары деле. Эми бул жерде массалык маалымат каражаттарында, көптөгөн булактарда, телевизорлордо, көптөгөн телевиденияларда айтылып атат, көптөгөн. Анан кийин негизи Кыргыз Республикасы Конституцияга ылайык билебиз, бул демократиялык өлкө, ошого ылайык сөз эркиндиги деген бар. Ар ким өз пикирин билгизүүгө укуктуу. Бирок Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамынын 5-беренесине ылайык диний уюмдардын же диний табынуу кызматчыларына, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кандайдыр бир басым жасаган, Кыргыз Республикасынын күчүндө турган мыйзамдардын бузган ар кандай аракети мыйзамда белгиленген албетте жоопкерчиликке тартылат. Бирок биз билебиз, ошол эле коңшу мамлекеттерди ала турган болсок, мисалы Тажикстанга байланыштуу дагы маалыматтарды окуп калдым. Ал жакта дагы дал ушул көп аялдуулукка каршы да кылмыш иши козголот экен да. Кандай дейсиз? Негизи ошол жогоруда сиз мисал катары айтып өтпөдүңүз, бул мыйзамда баланча деп жазылган, бирок анда далилдер жок болгондуктан же болбосо ошол экинчи тарапка жабырлануучу катары дагы кайрылмайынча багы сот жообуна же болбосо кылмыш катары эсептелбейт экен деп. Бул практика түрүндө жок деп айттыңыз. Бирок ошол эле кезде биз жогоруда да бир маалымат окуп кеттик. Жанагы жаш өспүрүмдөргө карата мыйзам долбооруна дагы өзгөртүү киргизилип, анда кылмыштарга байланыштуу тактоолор киргизилди. Тактап айтканда, жабырлануучу катары баягы кайсы бир тарап кайрылмайынча деле баары бир кылмыш иши козголот деген. Балким ушул сыяктуу пункттарды азыркы ушул деле мыйзамга киргизүү туура болоттур, же бул эки мыйзамдын айырмасы асман менен жердеби, бул ар бир пункттарын эсептегелгенде? Бул боюнча ушул көп аял алуу боюнча мыйзам менен тиги эки башка эки бөлүк. Албетте, бирок ошол жана пункттарынан улам айтам да, эгерде жабырлануучу тарап багы кайрылып, ошол эле кезде багы анын жардамысыз гана ошондо кылмыш иши козголбойт, ошондуктан бул практика түрүндө Кыргызстанда буга чейин болгон эмес деген жүйүн айтып жаткан улам сурап жатам да. Бул боюнча негизи ойлойм, ушул эгер өзгөртүүлөрдү киргизүү боло турган болсо, ушул жанагы ар бир кандай негиз керек, эмне деген далилдөө пункттар керек, ошолор аркылуу ошол пункттарды ошол далилдей турган негиз боло турган ошондой документтерди ылайык, ошону кандай кылып жазага тартсак болот, ошондой пункттарды киргизсе ошол ишке ашат деген ойдобуз да. Дагы бир суроо, негизи медалдын эки тарабы бар демекчи, жогорудагы жанагы диний аалымдардын, ошол эле дин жаатындагы адамдар деп айталыкчы, ошол адамдардын ошондой сунуштарын улам айтканда, алар жана өзүлөрүнүн жүйөлөрүн негиздеп жатпайбы? Эмне себептен мындай сунушту айтып жатабыз деп. Ошол эле кезде бул көмүскө түрүндө деле бул нерсе биздин жашообузда кездешип жаткан соң, кандай дейсиз, жалпысын алганда мунун дагы бир башка дагы чечүү жолу бардыр, эгерде мыйзамга такабаган учурда деле? Мыйзамга такабаган учурда эми эгерде коомчулукта ошондой окуялар, учурлар көп эле кездешип жатса? Албетте андайлар кездешип жатса, бул маселени өтө жогорку деңгээлде кыргыздын менталитетине мындай ылайыкташтырып же бир эме болобу, ушул маселе кандай десем, сөз эркиндиги дебестен ошону өтө кандай десем, чоң аябай талкууга өтө эметилбесе дейбиз да, болбосо дейбиз. Рахмат, пикириңизге. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Эркинбек Алтынбек менен социалдык чөйрөдө айрыкча көп талкууга алынган бир канча күндөн бери көп аял алуу боюнча маселеге байланыштуу баарлаштык. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн, ийгилик каалайбыз.